Акыркы убакта шаар тургундары үчүн коомдук транспортто жүрүү өтө кооптуу болуп калды. Бир жуманын ичинде эле маршруттук таксинин айдоочуларынын айынан жабыркаган адамдардын саны 11ге жетти. 4 күн мурда 216 кичи автобус жүргүнчү отура электе эле ордунан жыла баштаган. Кулап кеткен жаш кыз башы менен асфальтка тийген. Андан кийинки окуяда 23 жаштагы кыз жеңил машинага отураарда ал унааны маршруттук такси сүзүп кеткен. Жыйынтыгында кыздын колу сынат. Ошондой эле өткөн аптада Шабдан Баатыр көчөсүндө 138 кичи автобус 9 жүргүнчүсү менен ала салып кеткен. Кырсыкка айдоочунун унаасын катуулдандыкта айдаганы себеп болгон. Натыйжада бир аял катуу жабыркап, анын бир колун кесип салууга туура келген. Окуяны териштире келгенде 138 маршруттук таксинин айдоочусу Назарбек Өмүракуновдун коомдук транспорт айдоо үчүн тажрыйбасы жетишсиз болуп чыгат. Бул бала 2012-жылы категорияны алган. Б категорияны алган. 2014-жылы Д категорияны алган. Анан буга чейин бул бала биз башка фирмага иштеп келген. Колуна лицензиясы, патент болгон негизинде биз жумушка алганбыз. Анан бизге келгенде жумушка келген, анын колунда документтери, жолдук кагаздар болгондон кийин ал лицензия алгандан биз жумушка алганга укуктуубуз. Расмий маалыматтарга таянсак, акыркы 8 айдын ичинде Бишкекте эле коомдук транспорттун катышуусундагы жол кырсыктарынын саны 70ке чукулдаган. Жабыркагандардын саны 150ге жетсе, 4 адам көз жумган. Былтыркыга салыштырмалуу авариялардын саны азайганы менен адам өлүмү көбөйгөн. Жол кырсыктарынын арбышы инспекторлорду рейд уюштурууга аргасыз кылды. Текшерүү бир жумага созулат. Коомдук транспорттун рейд негизинде бул коомдук транспорт маршрут таксилерде жол кырсыктары көбөйүп атат. Ошол негизинде рейд жүргүзүп атабыз азыр. Ошол азайсын депчи, ошол немесинде профилактика болсун деп. Коомдук транспорт кандай сигарет чегишет, телефон менен сүйлөшөт. Ошондой учурларда көрүп калсак, тозуп, атайын үчүн протокол түзүп беребиз. Рейдтин жүрүшүндө көпчүлүк маршруттук таксилердин техникалык кароодон өтпөгөнү, орундуктар жетишсиз экени аныкталды. Талапка жооп бербеген кичи автобустар айыппул төлөөчү жайга жиберилип жатты. Айдоочулар күнөөлөрүн мойнуна алганы менен кемчиликтерин оңдобой создуктуруп жүрө беришкен. Сынып калган эди да орундар. Нарушение да. Сынып калганда бүгүн. Качан жасатайын? Эртең коем бүгүн түштөн кийин коем. Бүгүнкү күнү шаар боюнча каттамга чыккан кичи автобустардын саны 3600га жетет. Коомдук транспорттун дээрлик 80% маршруттук таксиден түзүлөт. Алар 42 жеке компаниянын карамагында иш алып барышат. Бирок кандайдыр бир кырсык болгон учурда жоопкерчилик жумуш калган ишканаларга эмес, айдоочулардын өзүнө жүктөлгөн. Сынактан өтсө, анда фирмалар жооп берип калат. Фирманын жетекчиси жооп берет. Жоопкерчилик булардыкы болсо өйдө көтөрүлөт да. Анткени биз болсо ошол эле кайсыл маршрутта жүрүп атса, анда биз буларга талап коебуз. Сен ушул маршрутта туура эмес жүрсөң, айдоочуларың болсо эрежелерди бузса, анда биз маршруттан алып койгонго себеп болот, четтетип койгонго. Анан биз ошол маршрутту кайра сынакка коюп туруп, башка фирмалар кирип, алардын мүмкүнчүлүгү болот жаңы техника менен кетирип, сапатын өйдө кылса, ошол иштеп баштайт. Ошол үчүн буларга азыр болсо каршы чыгып аткандар ошол себептен болуп атат. Мындан улам мэрия кала ичиндеги каттамдарды маршруттук таксилерден арылтып, автобус, троллейбустар менен камсыздоону пландаштырышууда. Буга кеминде 2-3 жыл убакыт кетет. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.